алуу жалын өрт каптаган алакан. Аста сылап мээримине жетелеп, балкып искеп бакыт ороп жашоому, бир өмүргө калгым келет бөлүп. Ширин сөздөр, бал аралаш таптаттуу, шаңга бөлөйт шатыраган күнүмдү. Бек кучактап, бедел ашуу бир ашып, биргеликте кезгим келет кылымды. Жылуу маанай, жыргалына суугарып, жыпарына жамалымды багыштап, сүйүп барам, чүш шакырын, ончукпа, сезимиңе сендик деген багыттап. Сүйүп барам, чүш шакырын, ончукпа. Саламатсыздарбы Сокол медиа порталынын көрөрмандары. Биздин кезектеги апта каарманыбыз шаарыбыздын тургуну, бир эле учурда журналист, алып баруучу, мектепте мугалим болуп иштеген, бош убактыларында кол өнөрчүлүк кылып, кийизге сүрөт түшүргөн Гүлжамал Көкүнбай кызы болмокчу. Убакытты кантип туура пайдаланса болот экендигин, бир эле учурда көп ишке кантип жетишсе болот экендигин биздин бүгүнкү каарманыбыздан угуп биле аласыздар. Андыктан экрандан алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Жаз мезгили чыгармачыл инсандар үчүн өзгөчө бир дем берүүчү мезгилдерден эмеспи? Анан сизге кол өнөрчүлүк менен алектенген адам катары жаз кандай таасир берип жатат? Мынакей ушул жаздагы берилген мага эргүүлөр кандай болду десем, чынында бул кол өнөрчүлүгүмдө дагы бир жакшы шыктануу берип жатат. Быйылкы жаз баягы кеч келсе дагы, бирок мага чыгармачылыгыма бул эрте келди. Жаңы сүрөттөрдү жасап жатам. Жаңы кийиздин бетине кадимкидей жүн менен сүрөттөрдү түшүрүп жатам. Бул сүрөттөр менин жан дүйнөмдөн жаралган, менин ушул жашоом менен жашалып чыккан сүрөттөр десем да болот. Тагыраагы ушул өзүбүздүн бизге менчик болгон, ата бабабыздан мурас болуп келген Манас эпосундагы каармандарды дагы да болсо түшүрүп келе жатам. Азыр ошол жанагы бизде Кошой бабабыз менен Жолой дөөнүн күрөшкөн жери бар эмеспи? Мына ошону азыр сүрөткө түшүрүп жаткан чагым. Азыр ошонун үстүндө иштеп жатам. Андан сырткары ошол 3D форматында дагы сүрөттөрдү иштеп жатам. Жакын аралыкта эле Чолпонбай Төлөбердиевдин жанагы Дузотко баягы көкүрөгүн тозгон мына ошол Дузотко чыккан жерин атайын 3D форматында иштеп чыктым. Анан бул жаз мага ушундай бир жакшы эргүүлөрдү алып келгени чынында бизге тарыхый каармандарды иштөөгө сонун бир мүмкүнчүлүк түзүп берип жатат. Анан кол өнөрчүлүк менен алектенип калганыма аябай көп убакыт десем жаңылышам. Биринчи сүрөт бул мен жаралгандан, мен төрөлгөндөн берки менин кан жаныма сиңип калган бул бир өнөрдүн кичинекей учкуну болсо, ал эми кол өнөрчүлүк бул кийин гана ошол сүрөтчүлүк өнөрдү мындай өздөштүрүп анан кийин жасап калган менин хоббим да. Бул 1,5 жыл, ар жак бир жагы бир 2 жылдын аралыгы болуп калды кол өнөрчүлүк менен алектенип жатканыма. Чыныгы ушундай катуу киришкениме, аны менен катар эле ушул өзүмдүн башотум менен киришкениме чынында бир жылдын ар жак бир жагы 1 жыл болду да. Мына ушул борбордук аянтыбызда атайын кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси өтүп турчу. Анан бир ошол жарманкеге келип катышып калдым. Келип ошол жердеги сүрөттөрдү көрүп, анан кийиздин бетине жүн менен түшүрүлгөн мындай аттын эле башы болчу да. Карап алып аябай суктанып карап, ушул кантип жасады болду экен депчи. Анан кийин ошо өзүбүздүн эле жакын адамдарыбыздын жасап аткандарын көрүп, анан мага кызыгуу пайда болуп, мен да жасап көрсөмбү деп алгач ирет ошол аттын сүрөтүн түшүрүп көргөм. Анан түшүргөндө чынында жакшы чыккан. Анан мага дагы кызыгууларды жаратып, балким муну дагы өздөштүрсөм мен көкүрөгүмдөгү баягы чыга турган бир жакшы ой толгоону, ошону менен катар эле илхомдорду дагы мен ушул сүрөт менен чыгарып, өзүмдүн чыгармачылыгымды өркүндөтсөм болот экен деген максатты койгондон кийин көптөгөн сүрөттөрдү иштеп баштадым. Иштеп бүттүм. Асты ошол атайын буйрутма берип, кызыккандар болду. Кээ бир учурда азыр мындай өзүмдүн тааныштарыман деле айтып калышат, ушу үйрөтсөңүз жакшы болот эле депчи. Анан үйрөтүп калгандарым да бар. Анан ошолорду мындай кызыккан адамдарды көргөндө мен өзүм аябай суктанам да.
демек ушул кол өнөрчүлүктүн арты үзүлө элек экен. Анткени арты үзүлө элек, ошон менен катар эле бул кол өнөрчүлүк деген кыргыздын байыртадан берки келаткан бул биздин өнөр да. Анан ушул өнөрдүн демек азыркы учурда бир жаңы биздин заманбап үлгүсүндө дагы чыгып жаткан ушул мен алектенип жаткан нерсеге кызыккандар болуп атат деп мен да аябай мындай кубануу, сүйүүнүү пайда болду да. Бул кол өнөрчүлүктүн көз майың кетет биринчиден. Убактың кетет. Аны менен катар бул ийне анан жүн, кийиз менен гана иштеле турган нерсе. Ар бир сүрөттү жасаш үчүн ал жерде канча жолу ошол сен баягы ийне менен иштеп чыгасың да. Анан ийне менен иштеп жатканда бул көздүн ошол жерге бир курчтугу да, мына талап кылынган нерсе ошол. Сиз кол өнөрчүлүк менен гана чектелбестен ыр да жазат экенсиз. Айтсаңыз, поэзияга болгон кызыгууңуз эмнеден улам башталып калды эле? Мен ал учурда мектепте окуп жүргөн кезим бизде баягы кыргыз адабиятында акын жазуучуларыбыздын чыгармаларын касып окуйт эмеспизби? Анан кийин ошол учурда чынында акын жазуучуларыбыздын мындай жакшы бир ыр-саптарынан, кара сөздөрүнөн болсо дагы мен өзүмө таасир алган жерлеримди жаттап анан көркөм айтчумун да. Ошол нерсе мага бир аз да болсо учкундарын чачыраткан. Анан ошондон кийин өзүмдө бир ыр жазууга дагы шык пайда болду, жазып көрдүм. Анан жашоонун агымы бир жерге турбайт экен. Турмуш деген бирде баягы турмушташыбыз жакшы жагына оосо, бирде сага берилген баягы сыноо менен сынайт экен. Мына ошол мезгилдер чынында адамдын көкүрөгүндөгү уюп жаткан, тунуп жаткан бир букту алып чыгат экен да. Анан ошол бук жаман жагына эмес, жакшы бир ушундай кандай десем, өзүмдүн жан дүйнөмдөн чыккан, жашап жазылган бир ырлар менен чыгып жатканда мен өзүм кээде туруп сыймыктанып кетем, сүйүнүп кетем. Анан ушул ыр жазууга ошентип келип калгам. Анан ыр жазууда бул өзүңдүн көөдөнүңдөгү өйүп жаткан нерсени жазуу, бул бирөөнүн турмушуна кийлигишип жазуудан алыс да. Бул анткени менин жан дүйнөмдө болуп жаткан нерсени берип жатканда, балким бир адам ойлошу мүмкүн, мунун тагдыры ушул ыр-саптарына байланып калган депчи. А бирок чын-чынында келгенде ал тагдыр ыр-саптарына эмес, ыр-саптарыбыз биздин тагдырыбызга байланган да. Анда ырларыңыздан бирди окуп бербейсизби? Жакшы. Жогоруда өзүм айткандай, жашап жазган ырлардан окуйун. Күндөрүңдү күмөндүк алдырып, канттиң экен менсиз бөтөн калаада. Эркиң берип, намыс бербей көктүгүн, көкүрөгүң айлангандыр жарага. Жүрөк мерес, толкун бүтүн кыш болуп. Сүйкү мелес, сүйүүмө зар болгондур. Мейли бүтүм кай тараптан чыкканы, шамым качып, жүзүң буурул толгонсур. Унут кароо, сен де, мен де дүйнөдө. Өзгө өгөй болуу жандан түңүлүү. Азыр мага сага дагы жетиштүү, унут кароо, унутпастан түшүнүү. Ыраак кармап, ызалансын дедиңби? Ыйлаак элем төгүлсүн деп жашымды. Же кусалык даамын татып жадыңдан, биз ортоктош сагындыңбы жамкырда? Бала кыял калып баскан изимде. Билсең мен да кыйла толуп бөксөрдүм. Көзүң алыс кеткен кезде көзүмдөн, катарына түшкөн жокмун көптөрдүн. Жаштыгыбыз шам күйүүмү саналуу экендигин эгер билсең унуттум. Эгер билсем унуттум. Учурда номер 6 мектеп гимназиясында кыргыз тил адабиятынан мугалим болуп иштейм. Андан сырткары 5 каналда алып баруучумун. Азыркы биз турган бул жерде ошол Тил жана маданият газетасында журналистмин. Мен өзүм убакытты мындай бөлүштүргөнүм азыркы учурда эми
аябай жогорку деңгээлде мисалы профессионалдуу түрдө мен убакыт менен алек боло элекмин, бирок колумдан келишинче азыр алектенип жатам. Ушул убакытты мен канткенде туура бөлүштүрөм. Анткени мен дагы кээ бир учурда баягы жалкоолугум кармап калат. Кээ бир учурда мен дагы эл катары баягы уктап жатып алгым келет. Анан ошондой учурларда менде дагы убактымда үзгүлтүккө учурап калган учурлар болот. Бир ишим кылынбай калган учур болот. Же бир нерсени жасайын десем ошол ишти жасабай калган учурум болот. Анан бирок ошол нерселерди Кудайга шүгүр азыр мындай акырындык менен таштап бара жатам да. Апам ушул балдардын баягы жат жазууларын текшерип калган мезгилде жанына отуруп алып, ушундай бир сонун менде дагы эмоциялар болгон да. Анан менин дагы пайдубалымда десем болот, ушул мугалимдик, устатчылык кесип менен алектенип жатканыма бир четинен кубанам, экинчи четинен сүйүнөм. Анан Кудай буйруса ушул аспирантурамды жакшы, ийгиликтүү деңгээлде бүтүп, жергебизде тынчтык болуп, анан буйруса кандидаттык ишимди жазып алсам, дагы мага болгон дем күч, шык ойгонот деген тилектемин. Мына менин чакан ушул өзүмө жетерлик десем болот. Өзүмө эми дагы буйруса алдыда көптөгөн пландарым бар. Ал пландар менен дагы алдыңкы мүнөттөрдө Кудай буйруса бөлүшүп каларбыз. Анан менин өзүмө ушул жан дүйнөмө жаккан кесип мына ушулар. Бүгүн биз үчүн убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, мынакей ушул Сокол медиа порталына дагы мен терең ыраазычылык билдирем. Дайыма эле арышыңыздар кенен болуп, эч качан бир кайгы капага дуушар болбой, тынчтыкта, бейкутчулукта ишиңиздерди алып бара бериңиздер. Ыраазычылык билдирем. Мына ушундай өзгөчө каарманыңыз менен болгон маегибиз сиздерге жакты деген ойдобуз. Ал эми сиз дагы өзгөчө таланттын ээси болсоңуз, биздин апта каарманы рубрикасына тартылсаңыз болот. Ал үчүн бизге катталып, пикир калтырып, биз менен байланышыңыздар. Таңым атып, жүздөшүүдө миңирет. Ак жарыгын алкымылдый төшөгөн. Көздөн агып, көкүрөгүм элжиреп, көөдөнүңө башым жөлөп төшөлөм. Көк мелжиген аалам өзүң сезилип, алан сайын ташып жатты төгүлүм. Арбалуудан бүтүндүккө баш багып, адашуудан оолактады өмүрүм. Түндө жанып, таңда ирең жандаган, бешенеңде чейиниң мен таң чолпон, жазмышыбыз таам айлаган тилекте, сендик мендик тагдырыбыз комдолгон. Бүтүндүктө анты кечпей сүрөлү, сүйүү жандап, кош кол менен бир өмүр.